Кыргызстандын мектептеринде окуучулар 9-классты милдеттүү түрдө бүтөт. Бейөкмөт уюмдардын маалыматына таяна турган болсок, өспүрүмдөрдүн 25% иштебейт же окубайт. Алардын жарымы миграцияга кетсе, калган жарымы эрте турмушка чыгып кетишет. Деги эле 15-16 жаштагы кыздар, өспүрүмдөр башкача айтканда турмуш куруп, үй бүлөнү алып кете алабы? Жана алардын абалы азыр кандай? Бүгүн биз мына ушул тууралуу ачык талкууда талкуулайбыз. Эфирибиздин аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу коноктор, анда эмесе азыр биз атайын өзүбүздүн каарман кызыбыз бар. Ушул 9-классты бүтүп окубай койгон, ошонун абалы тууралуу бирге көрөлү, баяндап бердиле, андан кийин талкуубузду баштайбыз. Мен бала кезимден айылда чоңойгон кызмын. 9-классты бүткөндөн кийин үй бүлөмдүн шартына байланыштуу окубай койгонго туура келди. Апамдарга жардам берип, каралашып жүрөйүн деп, кийин эжемдердин жанына шаарга келдим. Ал жактан эжемдерге жардам берген менен, бирок эч кандай деле акча таап, өзүмдүн жанымды бага алган жокмун. Анан ойлонуп көрүп, Шкеяга ишке кирдим. Ал жакта башында баары аябай жакшы болчун, баарын мага жакшы мамиле кылышчу. Ошентип жүргөн мезгилдерде өзүмдөн 5 жаш улуу бала менен таанышып калдым. Ал мага көп тараптан жардам берди. Ошентип жүрүп, кантип алданып калганымды дагы билбей калдым. Кийин көңүлүм айланып, көп нерсени жактырбай жүрдүм. Анан больницага барып, боюмда бар экенин билдим. Бул нерсени кийин баардык ата-энемдер, жакындарым баары билишти. Анан ошол жакындарымдын кийлигишүүсү менен ошол мага үйлөндү. Бирок биз жашап кете алган жокпуз. Себеби үйдө аябай уруш жаңжалдар көбөйүп, ал мага кол көтөрүп, басынта баштады. Ошентип балам 4 айлык болгондо ажырашып кеттик, 2 ара жолго түштүк. Азыр ата-энем жардамдашып турушат, бирок мен аларга эч кандай жүк болгум келбейт. Уулум экөөбүздүн келечегибизди ойлосок, бул аябай туман, аябай ойлоном. Анткени эрте турмушка чыгып, жогорку билим алмак тургай, орто мектепти да толук бүтүргөн эмесмин. Эми бир кесиптин ээси болбой туруп, кайда барып жумуш кылам, кантип акча табам деген ойлор мени аябай ойлондурат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле, алгач суроону албетте Асан агай сизге узатайын. Айтсаңыз, ушул биздин мектептерде 9-классты бүтүп окубай калган өспүрүмдөрдүн саны канча? 9-классты бүткөн биздин өспүрүмдөрүбүздүн дээрлик биздин статистикага таянсак 40%-дын тегерегинде биздин область боюнча 10-класска келбейт. Вот мисалы өткөн жылы эле 18937 бала 9-классты аяктаган болсо, ошонун 10556-сы гана 10-класска отурган. Демек 8000ден ашык балабыз 10-класска келген жок. Ошонун ичинде азыркы сюжетте көргөн өспүрүм кыздарыбыз дагы көп да. Кара Суу районунда дагы ошо 9-классты бүткөн окуучулардын 40%дан ашыгыраагы ушул 10-класста окубай калып атат. Буга себеп өзүнөн өзү түшүнүктүү. Биринчи социалдык абал, экинчи ошол мыйзамда жазылган 9 жылдык билим алым милдеттүү деп. 9-ду бүткөндөн кийин 10-11ге ошо 50%дан ашык өз калоосу менен окуучу келип атат. Анан калганы көбүнчө ошо колледждерге, көбүнчө кесиптик окуу жайларына кетип атышат да. Ушундай тенденция биздин районда дагы бар. Эгерде ушу 9-классты бүтүп туруп колледждерге кирсе, бул өтө жакшы. Себеби колледжди бүткөнчө биз университет кандай болот, ал жердеги абал, ал жердин методун уже түшүнүп калабыз да. Бирок 9-классты бүткөндөн кийин
окубай койгон бул өтө начар абал деп ойлойм да. Албетте буга үй бүлөдө ар түрдүү себеп болушу мүмкүн. Социалдык себеп биринчиси. Экинчиси, көп жерлерде ата энелерибиз себепчи болуп калып атат. Себеби мен өзүмдүн немемде көп эле досторум болчу да. Аябай билимге чаңгак, акылы курч досторум ошол ата энеси ыраазы болбой калып азыр окубай жатышат да. Жөн эле үйдө окуп үйдө отурушат. Айыл жергесинде 9-ду бүтүп көбүнчө шаарга качышат да жаштар. Алардын көпчүлүк бөлүгү чындыгында кыздар. Анан алардын көбү окушу окуйт, анан калгандары болсо чындап эле Россия жана башка мамлекеттерге кетип жатышат. Бул биздин кыргыз элине, кыргыздын менталитетине туура келбейт деп ойлойм. Мен өзүм айтым боюнча туура келбейт деп ойлойм. Анан ошондой эле кыздардын эрте турмушка чыгуусу дагы бул дагы ошо бизге болсо түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө, мисалыга бул илимде тастыкталды. 18 жаштан кийин гана турмушка чыксын, 18 жашта бардык адамдардын бардык дене мүчөлөрү бардык ар тараптуу жетилет деп бизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышты да. Мен да чындыгында ушуга кошулам. Эрте турмушка чыгып кеткенге чындыгында кошулбайт элем. Мынакей анда биз өзүбүз көрүп өткөндөй, сиздердин сөзүңүздөрдөн дагы тыянак чыгарып келе турган болсок, бизде көпчүлүгү 9-ду бүтүп окубай коюшат экен, жарымы иштейт экен, жарымы миграцияга кетет экен, калганы турмушка чыгат. Олордун абалы тууралуу айтсаңыздар, мисалы сиздердин жакындарыңыздарда барбы, же кандай маалыматка ээсиздер, алардын турмушу көбүн эсе кандай болуп барат? Бул маселе эмнеден жаралып атат? Маселе ошол кыз 9-ду бүттү, баардык нерсени түшүнө элек, али жаш. Ошол абалда миграцияга, чет мамлекетке чыгып кетип атканы, же ошол абалда турмушка чыгып кетип атканы бул маселе да, бүгүнкү күндүн эң чоң маселеси ушул. Эмнеге анткени баягы бир көйгөй жаралганда коомдо ошол көйгөйдү көбүрөөк издеп калабыз да, ага чейин биз аракет кылбайбыз. Бул менин жакындарымдан, эми өзүмдүн классташымды эле айтайын. Ал 10-классыбызда окуп атканда турмушка чыккан. Анан эми балалуу болду, эрте жетилди, биздин баягы кыргыздын сөзү менен айтканда эрте жетилди дейт да, баласы өзү менен тең болуп калды дейт. Бирок ал кыздын ден соолугу биринчиден төрөдү, анан ошентип ден соолугун жеди, ошондой сыяктуу болсо керек. Андан да сырткары деле менин бир тааныштарым бар. 9-ду бүтүп мен турмушка чыкканын же ошол чет жерге кеткенинен аябай мындай жакшы болуп, кыйын болуп кеткенин көргөнүм жок. Бирок ошол колледждерге тапшырса мен ага макулмун. Дагы бир нерсени айта турган болсок, мисалы көпчүлүк учурда үй бүлөнү мамлекетке теңеп коебуз. Ал эми мамлекетти башкаруу үчүн билим керек, деңгээл керек, ар тараптуу илим керек дегендей. Анан үй бүлөдө деле дал ошондой экен. Кайсы бир үй бүлөнү алып кетиш үчүн ошол ата менен эне жетишерлүү деңгээлде билимдүү болуш керек экен. Ал эми биздин 9-класстагы кыздарыбыз көп болсо 15-16 жашта болот жана алар канчалык деңгээлде ошо үй бүлөнү алып кеткенге кудурети жетет. Балким ошонун айынан ажырашкандар көп болгондур дагы. Анан юрист катары сиз айтып берсеңиз, алардын укугу тебеленип калган учурда кандай жардам бере аласыздар сиздер аларга? Коомчулукта ошол биздин закондо бойу жете элек кыздарды турмушка берүү боюнча керек болсо ата энеси деле жоопкер деп болуп калат. Турмушка чыгышка 18 жаштан кийин турмушка чыгыш керек. Бул биз ошол закон өзү жаштарды коргойт да. Но көбүнчө эле ошол ата энелер бул законга каршы, көбүнчө эле ошол жашырын, жашын айтпай, ата энелер көбүнчө эле кыздарды, ошо 9-класс бүткөн кыздарды көбүнчө эле турмушка узатканды ойлонуп жатышат. Неге дегенде жаш эле кызды турмушка чыгарсак, ал кыз турмушту жакшы эле алып кетет деп ойлонот да. Но ошол турмушка чыккан кыз эч качан турмушту алып кете албайт деп эсептеймин. Биринчиден аны физический акыбалы жетишпейт. Анан турмушка чыккандан кийин обязательно боюнда бүтүп калат кыздардын. Өзүнүн организми еще бала болуп туруп, еще ошол организмде бир баланы чоңойтуш керек.
Андан сырткары ошо 9 классты бүткөндөн кийин ошол чет өлкөлөргө барып иштеген. Алар баргандан кийин алар незаконно иштеш керекпи? Ал жерде деле БГЖ элек балдардын мээнетинен пайдаланган үчүн адамдар ошол кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул нерсени ойлонушпайт да, незаконно ишке киргенге айла башка айла жоктугунан незаконно ишке кирет. Алар өзүнүн фамилиясына эмес, башка фамилиясына иштейт да, ал фамилиясын берген адамга деле ошо иштеп аткан, өзү кыйналып жаткан мээнети менен тапканын бөлгөнгө мажбур болот. Алардан деле ошо тириликке табышы деле өзүнө жетиштүү болбой калат. Ош облусунда басымдуу Араван районунда ушул бейөкмөт уюмдарынын байкоосу боюнча эрте турмушка чыгуу маселеси аябай курч экен. Азыр абал сиздерде кандай? Биз дагы статистика маалымат боюнча ар жылы бир 2000 жакын бүтүрүүчү бүтөт 9-классты. Алардын ошол 1300ге жакыны 10-класста калат. Калгандары ошол 500 тегерегинде биздин ошол Араван районубузда азыр 5 жыл болуп калды. Дулдутто колледж ачылган. Ал жерде ушул көбүрөөк медициналык багытта, анан педагогикалык багытта колледжде балдар окуп атат 9-классты. Көп ушул жерде таалим алат. Эми дагы бир нерсени айта кетейин. Мисалы үчүн ошол көбүрөөк кыздар деп айтып атат. Мен буга толук каршымын, себеби биздин районда негизинен 10-11 класста окуп аткан жаштардын 80-70% кыз балдар окуйт. Наоборот, уул балдар көбүрөөк неме кылып атат азыр. Себеби балдардын ата-энелери ошол оноройт неме кылайын, үйрөтөйүн, анан мага ушул материал жактан жардам берсин деп көбүрөөк балдарды окутпай коюп атат азыр. Негизинен уул балдарды. Анан дагы бир нерсени айтайын, эми ошол ата-эненин көз каранды болот экен ошол кыз баланын тагдыры негизинен. Сиз баягы бир жерде жакшы бир сөздү айттыңыз. Үй болонун баланын тарбиясы бул эненин билимине көз каранды. Эне канчалык билимдүү болсо, баланын дагы тарбиясы ошончо жакшы болот. Ошон үчүн мен мисалы буга толук каршымын, себеби кыз балага биринчи орунду кыз балага билим бериш керек. Кыз баланы тарбиялаш керек. Негизинен ала керек болсо аны жогору окуу жайында окутуш керек кыз баланы. Көбүнчө эле биздин ата-энелер ошол диний көз караш менен деле кыздарды окутканга каршы чыгышып, ошолор туура эмес түшүнүп, ошол динди, ислам динине туура түшүнбестик натыйжасында көбүнчө эле окутпай калып атат. Но ошол динде деле сөз бар, балдарга илимди да, билимди да берүү керек экендиги жөнүндө. И ошол дүйнө илимин деле ээлери ошол диний билим ээлери менен бирге тең саналышы айтып өтүлгөн ошол динде деле, ислам дининде. Бул ошол динди туура эмес түшүнгөндүктөн ошол аялдар окусаң эмне болот элең, аялдарды эркектер багыш керек деген түшүнчө менен бул турмушка чыкса эле бала чака бакса деп эле түшүнүп атат да. Но көбүнчө эле ошол мен адвокатский деятельностьтин тажрыйбамда ошол 3-4 балалуу болгондо ошол келишпестиктен 2 балалуу болгондо келишпестиктен ажырашып кетишат да, ошол кыздар ошол балдар менен калып кетет. Биз азыр айтышыбыз керек, турмуш эмне үчүн кыз балдарды эрте турмушка берип атабыз. Мына ушул азыр 9-класс бүтүп эле 10-класска эми отура турган 15 жашка эми толгон кызын күйөөгө берген ата-эне жөнүндө сөз кылбайлыбы? Ата-эне эмне үчүн ушул жаш көдак кызын бирөөгө бүлөө кылып, жаш эле эчтекени билбеген көз ачыл эле кызды берип атат. Маселе ушул жакта туруп атат. Вот жана мына кызыбыз абдан туура айтты. Маселе ушул жакта туруп атат. Кыз бала менен бала экөөнүн сен үйүңдө окута турган болсоң, биринчи кыздыкын танда дегенде, кызды окут деген. Бул эмне үчүн дегенде, үй бүлө курганда бир эле нан таап жеш үчүн эмес, бул кыз баланын илимдүү болушу. Үй бүлөлүк баалуулугун түшүнүп, сактап, ошону кармап, жашап калыш үчүн дагы кыз бала илимдүү болуш керек. Ошон үчүн бекеринен сөз кеткен эмес да, эне медресе деп. Медреседеги мугалим кандай болсо, илим алуучу да куду ошондой болот. Ошон үчүн баланын толук жетилип, толук жакшы болуш үчүн эне илимдүү болуш керек. Биринчи биз мынтип ойлойбуз да, илим дегенде менен түшүнөбүз. Илим ал, билимдүү бол дегенибизде бир эле биз нан таап жешке керек экен, билим деп түшүнөбүз да. Ошон үчүн ушуга
басмырлоо жасайбыз дагы, жана дин, аны дин эмес, динде жашагандар дегендин бардыгы келип, ушул түшүнбөгөн суроодон келип чыгат да. Себеби нан таап жеш үчүн экен да, кыз кишини окутпайлы коелук, эркекти окутайлы, эркек нан таап келсе, бул төрөйт экен дагы баласын багып отур. Жок. Ошол кантип төрөштү дагы илимдүү эне башка жер жолтутат да. Ошон үчүн биз 18 жаш деп тапты, бирок шариатта 18 жашты да койгон эмес. Себеби буну ким 18 жаш деп койсо, бул дагы кичине жаңылыштыкпы дейм да. Себеби биз шариат эмне үчүн жашты белгилеген эмес турмушка чыгарда. Ошол коомдун өсүп жетилишин мамлекет, анан врачтар, юристтер өзү аныкташ керек эле. Эмнеге үчүн врачтар деп атам? Врачтар ошол коомдун врачтары, ошол жаштар канчалык жашка чыкканда ошондой деңгээлге жете алат деп. Буну юристтер дагы баягы статистикага карата белгилеп бериш керек дагы. Же 19 же быйыл дейм да, өзүм азыркы биздин жашап аткан заманыбызда Кыргызстанда 20 жашты берсак дагы аздык кылат. Анан дагы бир айта турган нерсе, ушул жакынкы күндөрдө эле биз бүгүн тема кылып жаткан кыздын тагдыры тууралуу Зери аттуу кызыбыз дагы өзүнчө бир клип тартып, анан кийин коомчулукта укмуш талкууга түштү эле. Азыр алар Ошко келип атайын өздөрүнүн программасы менен семинар өтүп кетиптир жаштарга. Ошондон кыскача сюжетти көрөлү, анан талкуубузду улантабыз. Кыргызстанда 9-классты бүткөн кыздардын 25% окууну улантышпайт. Бул тууралуу Проон уюму өткөргөн Оштогу жыйында белгилүү болду. Мындан улам иш чараны уюштургандар өспүрүм кыздардын абалына көңүл буруу керектигин коңгуроо кагышат. Кыргызстанга өзүнүн кыздар укугу тууралуу ыры менен белгилүү болгон Зери Асылбек кызы да жыйынга катышты. Ал кыздарга коомчулукта басым бар экенин айтат. Негизи жаш кыздарга карата ооба басым бар да, коомчулук тарабынанчы. Ал басым ар кандай сфераларда бар негизи. Просто биз кыздар өзүбүз ошол басымдын астында, ошо басымга жараша биз жагыналы деп, жакшы көрүнөлү деп бир кандайдыр бир аракеттерди кылып атабыз да. Азыр кыздар ошондой. Негизи эркиндик бар бизде, эркиндик бар. Просто кыздардын көпчүлүгү эркиндик бар экендигин дагы унутуп коюп атат да. Негизи сен каалаганыңдай нерселерди кыла аласың, каалаганыңдай кийине аласың. Эч ким сага эч нерсе деп айта албайт. 11 октябрь дүйнөдө өспүрүм кыздардын эл аралык күнү. Бул күн 2011 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган. Иш чаранын уюштуруучулары 15 жаштан 24 жашка чейинки кыздардын 29% эч жерде иштебейт жана окубайт деген атайын сандар менен жазышкан. Муну менен өлкөдө өспүрүм кыздарга көңүл бурулушу керектигин педагогдор да айтышат. 15 жаштан баштап 24 жашындагы кыздардын 29% окубайт дагы, иштебейт дагы. Демек, эгерде кыздар ушул куракта окубай калса, иштебей калса, билим ала албай калса, демек кыздар өзүн өзү тааный албай калат да. Кыздар демек ошол учурунда заман талабына жооп берген деңгээлде билим ала албай калат. Жакшы билим ала албаган кыз эртеби кечпи жакшы билим ала албаган, өзүн тааный албаган эркекке турмушка чыгышы мүмкүн. Жогорку кеңеште мектеп окуучулары 11-класска чейин милдеттүү түрдө окушу керектиги мыйзам долбоору даярдалууда. Муну менен эл өкүлдөрү дал ушул өспүрүм кыздардын чет өлкөгө жана эрте никеге турууга каршы бөгөт коюлат деп түшүндүрөт. Негизи азыр мисалы үчүн Ноокат же Кара Суу, анан Араван районундарда өзгөчө өрчөгөндө барсаң эле 9-класстан кийин кыздар калбай калат. Көбүнчө мындай курстарга берип эле анан кийин күйөөгө тийүүгө даярдоо башталат да. Же 9-классты бүтөөрү менен эле Россияга же Казакстанга миграцияга жөнөсүн деп жаш кыздар кетип атат да. Анан ошонун алдын алуу максатында мына акыркы статистика боюнча дагы так эсимде жок, бирок бул боюнча менин кесиптешим Жен Чороев дагы бир топ депутаттар мыйзам кабыл алып атышат да. Биринчи окуудан өттү окшойт, 11-класска чейин окусун деп. Бул ушул кыздардын билимге болгон укугун, анан айылда дагы ошону мындай билимге болгон укугун аткарат жана алар толук билим алуусуна шарт түзөт. Кыргызстанда эрте никеге турууга каршы мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Бул социалдык көйгөй Ош облусунун Араван, Кара Суу, Ноокат райондорунда болгон. Бирок өлкөдө 18 жашка чейин чет өлкөгө чыгууга чектөө жок. Мындан 4-5 жыл мурун депутаттар кыздар 22 жаштан кийин гана миграцияга чыгууга уруксат берген мыйзам демилгөлөөгө аракет болуп, бирок токтоп калган.
Мынакей сюжетте өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү күндөгү өспүрүм кыздардын тагдыры тууралуу кеп болду. Анан аны жаш кыздардын атынан ошол Зере аттуу кыз ырдап дагы чыкты. Сиздер көрсөңүздөр керек. Балким ага кошулгандар бар, кошулбагандар бар. Андыктан жаштар пикириңиздерди айтып койсоңуздар. Бизде мына жаштарда свобода деген тема өтө чоң да. Чоң тема болуп белгиленип келип атат. Свобода зависимый болуп калышкан аз жаштарчы. Анан Серенин кылган ишине мен каршы эмесмин. Неге дегенде анын өзүнүн башы бар. Анан азыр биз 18 жашар деп атабыз да. Бирок бизге эң чоң тема 18 жашарга чейинки кыздар. 18 жашарга чейинки кыздар турмушка чыгып атат. Мисалы 16 жашар. 9-ду качан бүтөт? 16 жашында бүтөбү? 16 жашар кыз турмушка чыгып атат. Өчпөс оттун астында фата көйнөк кийгенине сүйүнүп турмушка чыгып атат. Бирок бул кимдин интересинде болуп атат? Кому это интересно? Бул интерес бул ошол эле жаш кыздын, ошол эле жаш баланын ата-энесинин интересинде болуп атат да, кызыктуулугунда болуп атат. Эгерде ата-эне всегда бизде ата-эне болуп келген. Ата-эне сен үчүн бардык нерсени чечет. Жок дедиби, бир жакка чыгам десең, значит жок, үйдө отурасың. Эгерде макул дедиби, барып кел дедиби, барасың. Ата-энеде болуп атат да бардык нерсечи. Кайдагы бир калыңдын кызыкчылыгында болуп атат. Анан кийин артынан сүйүнүп, мен кызым 200 000, мен кызым 300 000, бывает, что мен кызым 500 000 деп сүйүнүп, ата-энелер публикага жарыялашат да. Да, бирок ошол жерде эле, ошол эле ойдо мен кызым ошол нерсеге даярбы? Мен кызым төрөткө даярбы? Мен кызым төрөй алабы? Мен кызым боюнда бүтсө ошол баланы көтөрө алабы деген нерсени эч ким ойлонуп коёткан жок. Аз да эне үйдө отуруп баласына тарбия берип, ата таап келип, балдарымдын келечеги ушундай, сен кыз баласың, сен эртең бир үй бүлөгө барасың деп акыл насаатын айткан энелер азыр аз. Ошо биздин маселенин келип чыккан себеби дагы бул негизи биздин мамлекеттин социалдык саясаты деп мен баа бермекмин да. Анан кийин баягы эмнени эксең ошону аласың дейт да. Биз ошол 91-жылдан берки абалыбыз ошол 97, 96, 99, 95 ушинтип азыркы күнгө чейин келатабыз да. Тарбия алган жокпуз. Биз таалим алган жокпуз. Тарбия берди ата-энебиз. Кийинти, ичинти, тамак аш берди, бакты, бирок эмнени унутту? Тарбия бергенди унутту да. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө кыздар, балдар, бүгүнкү күндө жаштар деги эле ошол ата-энелер деле өздөрү баалуулук эмнекенин унутуп калдык да. Биздин жигиттерибиздин жоопкерчилигин да карашыбыз керек да. Үй бүлөгө болгон, кыздарга болгон, мага болгон, сизге болгон отношениясында тарбиялашыбыз керек. Биз мына жерде айтып атабыз, мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек. Жашоо өзү тарбиялап коет экен. Жашоо бизге мисал кылып көрсөтүп атат. Сиздин да таанышыңыз бар, менин да таанышым бар. 9-класста тийип эмне болгон баарыбыз көрүп атабыз. Мага жашоо көрсөтүп атат да, өзү үчүн. Мына эгер сен Айсулуу эженин сөзүн укпасаң, мына сага жашоо сага көрсөтүп атат. Жашоо ар бирибизге көрсөтүп атат. Сен эгер өзүң тың болбосоң, окубасаң, мындай кылбасаң, могул кызга окшойсуң деп мен кошунам кылып койду. А бирөөгө баарына да ошондой болуп атпайбы? Жашоо бизди тарбиялап коюп. Биз бунун акырына чейин жетпейбиз, эч качан жетпейбиз. Сөздөр айтылып келе берет. Бирок жашоо өзү бизге мисал кылып көрсөткөндө биз баардыгыбыз ата-энелер, кой Кудай сактасын, мен кызым антпесин, кой мен окутайын деп баарыбыз ойлоно баштайбыз. Сөз үйлөнүп атканда бала сөз ойлонот да. Мен 2 айдан ажырашам деп үйлөнбөйт эчби адам. Мен түбөлүк жакшынакай жашайын, ошол үй бүлөнү алып кетейин деп ойлонот. Мен сизин айтып аткан оюңузга мен толугу менен кошулбайм. Сиз бар жок балдар эле ошо 2 айдан ажырашат, же 3 айдан ажырашат. Жок, бардык нерседе мындай оң жана мындай терс сапаттары болот да ар бир адамдынчы. Кээде ошол бир эле балдардан кетпейт, кээде ошо аялдардан да кетип калат да. Мына азыр айтып атпайбы, мына жана ырчы кызыбыз, бул эркиндик, адамдын өзүнүн эркиндиги да, ушул эркиндикти биз кыргызча түшүнбөй атабыз да, биз европача түшүнүп атабыз. Биздин эркиндигибиз азыр мына Байка айткандай болуш керек эле да. Эн атабыз таштаган, эн атабыз тарбиялаган, эн атабыз берген Кыргызстандын ичинде жашаган ар бир улуттун менталитетин карашыбыз керек да. Өзбек менен кыргыз көбүнчө менталитети жакын, аябай улууду сыйлаган, эн атаны айтканын дегенин уккан, ошо тарбиялаган, берген, ошо закон менен жашап келип биз жаман болгон эмес, биз илимди алганбыз, билимди алганбыз, коомго пайдабыз тийгенде азыр эч ким коомго пайдасын тийгизи келтирбей атат. Бул кыз дагы туура айтты, себеби жигиттерге аябай туура мамилени койду да.
негизинен ар бир кыз ошол таш сыяктуу дейт да, таштаган жеринде туруш керек сөзсүз. Ал башка жерге бир инсандын гана аркылуу өтүшү мүмкүн да. Негизинен кыз бала өзү негизинен 11-дө бүтүп, жогорку билимдин ээси болуп гана андан кийин турмуш сапарына өтүшү керек да. Ал эми 9-класстан эле майли окусун, бирок ошол маалда эле турмуш сапарына аттанган бул болбойт да. Эмне үчүн дегенде анын эч же билими жок, же болбосо бир бала тарбияланганы тажрыйбасы жок. Ошондой сыңары болуп калат дагы, ал турмуш сапарын билбей калат. Биздин кыздардын арасында же коомчулуктун жаштардын арасында ушундай сөз жүрөт: мектептин окуучулары 7-класстар, 6-класстар, 9-класстар половой контактка барып атат. Биз ушул маселени карап чыгышыбыз керек да. Ал мейли турмушка чыкты, жашап кеткендер болуп атат, 11-дө бүтүп кесип алып атат, бир анда чоңураак куракка жетип калат да. Эң чоң маселе ошол половой контактка барып, азыр аборт ушундай чоң да. Аборт кылып атат. Канча кыздар, канча статистика менен жакында эле уктум. Бирок азыр так санын айтканды унутуп атам. Ошол кыздарыбыз боюнан алдырып атышат. Элестетиң, 9-класстын, 8-класстын окуучулары. Биз ошол кыздардын негизги көйгөйүн мен баарын эле ата эне үйдөгү тарбияга келип такамакмын да. Анткени кантип мисалы даракты өстүрсөң кандай өстүрөсүң да, суу берип, эме кылып, ошону кандай өстүрсөң, эртең мөмөсүн ошондой аласың да. Албетте азыр биз инфографика кезекте берели. 9-классты быйыл канча өспүрүм бүткөн, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Кыргызстандын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 2017-2018 окуу жылдары Кыргызстанда 93 000 окуучу 9-классты бүтүргөн. Анын ичинен 62 000 окуучу 10-класска калган же мектепти улантышкан. Калган 15 000 окуучу колледжге которулуп кетсе, 6 000-и кесиптик лицейге тапшырышкан. Эми эсептеп көрөлү. 93 000ден 62 000ди кемитебиз. 31 000. Эми мындан 15 000ди жана 6 000ди кемитебиз. 10 000. Демек өлкөдө 10 000 өспүрүм каяка кеткени белгисиз. Мына бизде неме кемчилигибиз? Обществода жаштар менен иштей турган, жаштар кызыкып бара турган, жаштарды биргелештирип байлай турган бизде обществода жок азыр ошондой немелер. Институт мурда комсомол, мурда пионер. Биз ошол нерсени караштырышыбыз керек. Обществодан мына жаштар алып аткан болсо, ата энеси көчөгө жаман болуп кетти дебейт, туура. Но алар ошол нерсени как зеница ока баласын кармагандай карма. Сен ким менен доссуң? Паланчы менен, бизде айтат эле. Паланчы менен дос болбо, потому что аны ата энесинин затында мынандай адамдар бар. Илгерки комсомол, мына бизде комсомол болгонбуз да убагында. Ошол комсомол уюму, пионер уюму, ошол уюмдардын таасири, ошол идеологиянын таасири аябай күчтүү болгондуктан, ошо комсомолго мүчө болгон ар бир өспүрүм өзүнүн коомдогу ордун, коомдогу өзүнүн милдетин ушу так аткарууга аракет жасайт эле, анткени комсомолдук чогулуштан талкуулайт эле. Мына кыз бир аз жүрүм турум начар болсо, чогулушта талкуулагандан кийин ошол кыз экинчи ошол жолго баспай турган болуп калчу да. Мисалы үйдө аталарыбыз деле канчалык кымбат машина алып келсе, ал эшикте калат да, канча кымбат болсо да. Бирок апаларыбыздын бир кичинекей ийнеси болсо дагы, ол үйдүн ичинде төрдө турат. Бун менен эмнени айткым келди? Бун менен эне үйдөгү тарбиянын көпчүлүк бөлүгүн эне берет да бизге. Энебиз кандай болсо ошентип. Ошон үчүн жана сиз айтып кеттиңиз го, энесин көрүп кызын ал деп. Ошо энеси кандай тарбиялуу, билимдүүбү, анын кызы да ошондой болуп чоңоет деген сөз да бул жерде. Анда мен акыркы суроону узатып кетейин. Ушул бүгүнкү талкуубуздун жыйынтыгын чыгаруу үчүн ошол өспүрүм кыздардын, миграцияга кеткендердин жана эрте турмушка чыгып кетип, турмушу болбой калып, ар кандай зордук зомбулукка учурагандардын, ушулардын баарын алдын алуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз 11-класска чейин окусун деп мыйзам кабыл алышыбыз керекпи? Же бир башкача жогоруда сиздер айтып өткөндөй идеологияны калыптантыш үчүн кандайдыр бир уюмдар түзүшүбүз керекпи? Эмне кылышыбыз керек? Азыркы жогорку кеңештеги жаңы мыйзамдын долбоорунун талкууланып жатышы бүгүнкү замандын талабына
шайкеш келип атат да. Чындап эле 9 классты бүткөндөн кийин кааласаң оку, каалабасаң кете бер, окубайлы кой дегендин өзү дагы ушу жаштарды ушундай жолго түртүп атабы деген менде жеке бир пикир дагы бар да. Бирок эми анын экинчи жагы да бар да. Бул 11 жалпыга милдеттүү орто билим берүүнүн өзү жүгү дагы бар да. Ал финансыга барып такылат, ал бюджетке барып такылат. 11 класска чейин баардык мектептерде класстарды кармасак, ага акча каражаты мамлекеттик бюджеттен чегерилет. Ошол жагын дагы эске алып туруп, анан кийин албетте өлкөнүн экономикасы көтөрүлсө, ошо мурдагыдай эле жалпыга орто билим берүү ишке ашса, кыздар 1 класс бүткөнгө чейин мектепте окуп жүргөн болсо, албетте турмушка чыгууга эч ким жол бербейт. Мыйзам да жол бербейт, ата-эне да жол бербейт, коомчулук да жол бербейт. Бул эми турмушта, практикада далилденген да. Бул жерде азыр менин оюмча, жеке оюм, бардык окуу жайларда студенттер мурункудан көбөйдү. Кыздардын окуусуна көбүрөөк көңүл бурулуп жатат. Анан жаштарды өзүнүн интерестерин каптаган бир клубдар, молодежный уюмдар болуп жатат. Бирок жаштарыбыз өзүнө туура келбеген, биздин менталитетибизге туура келбеген идеалдарды, кумирлерди өзүнө түтүшүп атат да. Мисалы бирөөнү кумир кылсаңыз, же болбосо идеал деп ойлосоңуз, ошого карап туруп умтулабыз да. Биздин жаштарыбыз европалык, биздин менталитетке туура келбеген Американы мисалы неме кылып өзүнө идеал кумир тутуп атат дагы, ошого умтулуунун жолунда биздин менталитет менен жолугушуп туруп, мындай туура эмес бири-бирине келип калып атат да. Ошон үчүн биздин жаштарыбызды өзүнө идеал кылып, өзүнө кумир тута турган кылып, мисалы пайгамбарыбызды алсак болот. Өзүбүздүн канча улуу немелерибиз өткөн, ошолорду өзүнө идеал, өзүнө кумир тутуусун ошолордон талап кылсак деп ойлойм да. Өзү агайдын сөзүнө мен да кошулам. Чындап эле мектепти 11-ди бүтүп, 11 класска чейин окуп, кыз балдар же бардык эле жаштар ошол учурда баягы переходной возраст учурунда ата-энесинин колунда болот, ата-энесинин кароосунда болот. Еще плюс мектеп дагы ошол нерсени талап кылат. Ошондой учурдан өтүп, мектепти бүтүп эле, анан кийин кичине токтолуп, акылы токтолуп калганда жакшы бир кесипти тандап, анан кийин коомчулукка айралашса деген пикирди айткым келет да. Анан кийин адам өзү жашоосунда сөзсүз бирөөнү кумир тутат экен да. Ошол нерсеге бирөөгө таянышы керек экен, бирөөгө кумир тутат экен. Азыркы биздин жаштар кимди кумир тутуп атат? Ошол эле Европа, азыркы биздин жаштар айтып кеткендей. Анан мен айткым келет, биздин тарыхта, биздин кыргыздардын тарыхында өзүбүздүн Манас эпосунан деле алып көрөлү, Семетейди семетей кылган биздин канкейинебиз да. Ошон үчүн кыргызды кыргыз кыла тургандагы кыргыздын мыкты кыргыз кыздары керек, кыргыз энелер керек. Ошон үчүн мен дагы кыздарды, бул бала жаштар балдарды чакырып кетпедиби, жигиттерди? Мен кыздарды чакырып кетмекмин да. Кыз өзүнүн намысын, өзүнүн абирин, өзүнүн баалуулугун, анан өзүнүн ким экенин билсе, анан коом өнүкмөк балким. Негизги билим эмес, орто билим алып бүтүп чыгышса, ошондо 18 жашка жакындап калат. Ошондо турмушка даяр мезгилге жакындап калат да. Мен ушул Асан Бакировичтин оюна кошулам. Мен улууларды сындагым келбейт, бирок маршруткада дагы чыгышат дагы, кел туруп бер деп өзү баягы акча төлөп өзүнүн местосунда отургандай отурушат да, же рахмат балам деп бизге мотивация бербейт. Ой кызым акылдуу бол, батасын бербейт. Мен мисалы үчүн бата алганды аябай жакшы көрөм. Бата беришпейт турабы? Ошон үчүн мен улумундагы эже байкелерге айтамын, жаштар, азыркы жаштар дебей, азыркы жаштар дебей, суранычтын биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз, силер бизди жамандасаңар, Америка силерге кыргыздын балдарын бербейт. Эч ким бербейт. Бизди алып кетиши мүмкүн Америкага, мени алып кетет. Бирок мендей кыргызды, сизди эже деп апа дей турган кыргыз кызын сизге эч ким бербейт. Силер бизге мотивация бергиле. Силер бизди мактагыла. Биз эмне жаш балабыз, биз алданабыз. Мен канчалык мактаган сайын, вот Айсул молодец, ушундай кылдың, ушул жерге катыштың деген сайын мен күлөмүн дагы, ошол нерсени кайра кылгым келет. Маршрутка чыгып кайра место бергим келет. Ушуларды бир мотивация бере турган эч кандай бир орган жок да. Ушундайбыз болгондо, жаштарыбыз кандай иштеп ататты биз алып чыгат элек да. Азыр только жаман жагын эле көрүп атабыз, жакшы жагын көрө албай атабыз.
Өлкөнүн келечеги эртеңки жаштардын, бүгүнкү жаштардын колунда деп айтат экен. Биз бүгүн мына ушул биздин жаш кыздарыбыздын, өспүрүмдөрдүн тагдыры тууралуу, абалы тууралуу кеп кылдык. Эне болуп кетсе, дүйнө сол кетет деген дагы сөз бар. Ошол сөзгө таянып айта турган болсок, бүгүн биз эжелерибизди, сиңдилерибизди, апаларыбызды, энелерибизди барктап албасак, эртеңки келечегибиз бүдөмүк боюнча калат. Кийинки биздин теле берүүлөрдөн жолукканча аман болуңуздар. Сиздер менен жарым саат бою мен Альмира Абидинова болдум. Сак саламатта болуңуздар.